Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүгүнкү пайда болуп жаткан эл аралык деңгээлдеги маселелерди өз ичине батырып кеткени баарына маалым. Анын катарында үй бүлөлүк багуулуктардан баш тартуу, коомдук турмуштагы аял эркектин орду, улуттук каадалар менен заманбап принциптерден чиеленишүүсү, буржуазиялык көз караш, адамдык эгоисттик каалоолордун табиятка зыян тийгизүүсү, жаныбарлар менен жаратылыш, инсандык кумандуулук айтып отурсак түгөнбөйт. Тагыраагы Айтматов адам көйгөйлөрүн чагылдырган жазуучулардын сап башында. Бүгүнкү бир китептин баянында да жазуучунун орчундуу чыгармаларынын бирине токтолобуз. Саламатсыздарбы жаш окурман достор. Мен бүгүн бир китеп баян чыгарылышында Кыямат роман боюнча баяндап айтып берем. Бул китеп абдан маңыздуу, маанилүү чыгарма болуп саналат. Чыңгыз Айтматов бул ошол өз ар бир чыгармаларын жашоодо алынган, жашоодо көргөн нерселерин жазып чыгарган. Кыямат романы 1988-жылы Италия эл аралык алтын оливка бутагы, 1991-жылы Бавария Рукарда атындагы сыйлыктарды алган. Советтик өрнүктүү культуролог, философ, адабиятчы Григорий Гачев бул чыгарманы мистерияда, притчада, турмушта, айбанаттар жөнүндөгү эпоста, философиялык диалогта, реалисттик баяндоодо катышкан синкреттүү китеп деп баалаган. Бул чыгарма башталышында эле жаз мезгили менен сүрөттөлүп, анда болгон окуялар, романдагы бүт бардык окуялар камтылган. Негизги ролдо Акбара жана Ташчайнар жана ошол эле аймакта жашап жаткан элдердин арасындагы Бостон, анын коңшу айылында жашаган Базарбай болуп саналат. Окуянын негизги жүрүшү Акбаранын жана Ташчайнардын бөлтүрүктөрү, алар урдалып кеткенде, Базарбай аны урдап кеткендеги ошол окуялар адамды абдан таасирлентет. Акбаранын Бостондун баласын алып качканы, аны ойнотуп, ошол жерде ушул Акбаранын негизги ичинде болгон маңыз муңу бул ошол Акбарадагы адам баласы мен менен жашап көрсө, мен менен чогуу үңкүрдө болуп, эне сүтүн эмбесе дагы менин балам сыяктуу чоңоюп өссө деген муң менен ушул дүйнөдөн өтүп кетет. Бул чыгарманын бизге берген негизги идеясы ошол Чыңгыз Айтматовдун жаштарга болгон жана жаныбар менен адамдын арасындагы ортосундагы мамиле кандай болуш керек, жаныбар дагы ошол сыяктуу эле, адам сыяктуу эле жашап келет. Эмнеге дегенде адам баласы дагы ошол жаныбарлар сыяктуу эле балал болушат. Жаныбарлар деле бөлтүрүктөрү, балдары, алар деле адам сыяктуу деген маанини билдирет. Кыямат романынын бир нече аталышы бар. Чыңгыз Айтматов Москвадан чыккан Новый мир журналынын 1986-жылдагы номер 6 санына Плаха деген ат менен жарыялаган. Романдын алгачкы 2 бөлүмү Ашын Жакыпбековдун, 3 бөлүмү Аман Токтогуловдун котормосунда Акыр заман, Кыямат, Баталга деген аттар менен аталып келет. Орусча түп нускасы Плаха, сөзмө-сөз которгондо адамдардын башын ала турган бийик секи, өлүм жазасы окулуучу дөбө, башын алуучу Баталга деген маанини туюмдурат.